Селам алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угармандары. Сиз менен бизди жолуктурган Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, жана эң акыркы сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Бүгүн биз өтө бир кызыктуу тема тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн биз коомдогу эркектин орду, кандайдыр бир эркек негизи кандай болушу керек деги эле ушул тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конокто эң бир белгилүү устаздардын бири, мен сыймыктанган устаздардын бири Өзбек ажы. Селам алейкум устаз, кош келипсиз. Бүгүн сиз тууралуу аябай бир кызыктуу жана актуалдуу тема тууралуу сөз кылабыз. Кандай келип алдыңыз? Алхамдулилла, жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Биздин атмосфера сизге жагып атабы? Албетте, жагымдуу да бул. Анда эмесе баштадык. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Устаз, биринчи эле эркек кандай болушу керек? Эркек кандай сапаттарга ээ болушу керек? Негизи эркек дегенде сиз кандай элестетесиз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Алла Таала эркек жана аял кылып жаратканда, анан кийин биринчи эркек жараткан. Адамдын эң биринчи адам бул эркек да. Ошо асыл, ошо адамзаттын аслы эркек да, эң биринчи. Анан кабыргасынан Аял затын жаратты. Андан кийин балдарды эмелерди, ушу Куранда да ошону айтты. Биз келип ушундай жараттык, бир эмеден, бир жандан, то есть эркектен чыгардык. Анан кийин аял жасап бердик. Андан кийин көптөгөн алардан уруктар дейт да. Ошо аслысы, адамзаттын аслысы эркек да. Бул өтө чоң нерсе, өзү негизи улуу нерсе. Анан бул азыр могу кийинки жылдарда аябай эркектин даражасын жок кылып, базынтып, аябай түшүрүп даражасын. Анан бузуп, анын эмесин, табиятын да бузуп, анын жүрүш турушун, максаттарын бәрін башты талкалап салды да. Айырма жоктой болуп койду. Мисалы азыр эркек менен аялдын не айырмасы бар дегендей деңгээлге түшүп калды. Чынында бул такыр турмаса сөйдөндө Алла Таала эркекти эркек кылып жараткан, анан аялды аял кылып жараткан. Анан ошо эркекти эң чоң жоопкерчилик, эң биринчи Алла Таала адам жаратканда, вот мен силени жер үстүндө халифа кылдым, урун базар кылдым деп ошо эркек кишиге айтып аткан да, эң биринчи. Анан кийин ошо адам, эркектин балдары, аялдары эркектин алдындагы, эркектин колундагы нерселер да. Чынында аслысы ошо эркек киши. Эркек киши коомду караш керек, коомду тартипке салыш керек, коомду өнүктүрүш керек, коом үчүн күйүш керек, коомдун камын жеш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эркекке аялга окшошпогула деген. Такыр окшошпогула. Мисалы аялдын сыпаттарын албагыла. Эркек болгула деген катуу. Ошо пайгамбарыбыз эркек аялга окшошкон эркекке, эркек окшошкон аялга каргыш тийсин деген да. Ушунчалык бир жаман нерсе да. Азыр аралашып, аябай даже үйлөрүн, даже жынысын обуштуруп, эркек аял болуп алып, Андайлар бар, ушундайлар да болот да. Тилекке каршы ошо жана шайтан аябай акыркы заманда, мына акыркы заманда, акыркы убактарда шайтан аябай күчөдү да, катуу. Анан биз келип ошо шайтанды башты байкабай эле, шайтан жоктой эле жүрүп атабыз. Шайтан кылбай эле бир адамдар өзүнөн өзү эле ойлоп алды деп атабыз. Бирок чынында бунун баарынын артында шайтан турат. Ошо шайтан бүт эрежелерибизди бузуп атат да. Биздин жашообузду бузуп атат. Биздин шариятыбызды жок кылып атат, шариятыбызды өзгөртүп атат, жаман көргөзүп атат, башка болот да. Анан ошого жанагындай бүт дүйнөдө феминистический движение,
кетип атат да. Бул аялды эркек менен теңөө. Бул эркек менен теңеді деген бул бардак алып келүү, бул такыр табиятка туура эмес нерсе жасоо да. Анда ошо результатта жанагындай көрүп атабыз да. Үй бүлөлөр бузулуп, эркек аял менен жашай албай, уже эркек менен жашап атат да. Аял менен эркек менен сөбө дегенде, бирден ушу эркектин ролдору, эркектин сыпаттары бүт жоголуп кетип атат да акырынан. Мисалы мына Европада өткөндө чычкан бар го, Токтогулда чычкан деген жер бар. Ошол жерден жанагы жүргүнчүлөр эзе алат да, ок атышат ошо. Тамактануучу жай, Ошол жерден биз тааныштар отурса, бир ошо Европада окуп келаткан бир эме бала чуркап келип айтат: мама, бу жерде мужской, женский туалеттер бар экен деп атат дейт да. Вот, то есть туалеттерде уже мужской, женский баары эле кирип аткан бир туалетке. Вот ошондой нерсе, мисалы бир баняга бир кирине берет. Мисалы бизде да азыр Үскөлдө көрүнүп калды, эркек аял баары аралашып эле бир жерде жип жылаңач болуп эле жүрүп го. Туугандарынын көзүнчө эле эч кандай уял жок, бир кичине чүпүрөк менен жаман эле. Мына ошол нерсе ошо акырындап чектердин баарын жоготуп, эркек сыягы жок, жанагындай эрки жок, жана эркектин мүнөзү жок. Наоборот, жанагындай көчүмпө тиги бул деп азыр голубойлорду, жанагы аялдай болгондорду реклама кылып атат да, көп катуу. Ошо өткөндө Япониядан эксперимент жасаганда, изилдөө жасаганда. Ошо жанагы транс болгон эркектерди көргөзүп дейт кино. Ошондо бир күндө 720 миллион просмотр болду дейт да. Ушунчалык деңгээлде кызыктырып атышат ошол нерсеге. Агай, сиз кандай ойлойсуз? Негизи бул нерсеге бизди шайтан азгырып атабы же бул замандын талабыбы? Деги эле бул кайсыл жактан келген? Биз кимге окшош баратабыз? Кандай ойлойсуз? Оюңуз? Биз азыр европейцтер кылды, анан демократтар кылды, дагы башка дейишибиз мүмкүн, бирок алар исполнитель. Алар ушу аткаруучу эле. А дирижер чынында шайтан да. Шайтан ушу Куранда деле айткан. Алла Таалага айтканда, мен бүт бәрін булардын дейт, адамдын уругунун бүт бәрін адаштырам дейт да. Бир гана сага чыныгы ишенгендерден башкасынын бәрін азгырам дейт. Мен булардын алдынан да, артынан да, оң жагынан да, сол жагынан да келем. Ошо азгырып такыр сен жөнүндө ойлобой кала турган деңгээлге чейин, нашукур деген Кудайды билбей калат, Кудай тааныбай калганга чейин азгырам дейт да. Аны Алла Таала да жок, сен азгыра албайсың деген жок дейт да. Алла Таала ошолордун бәрин сен менен кошо тозокко ыргытам дейт да. Бир гана менин чыныгы момундарыма, чындап ишенген момундарга сенин күчүң жетпейт дейт да. Ошо бир аз эле чындап ишенгендер, ыхлас күчтүү, чын ыхласта ишенген. Калганынын бүт бәрин шайтан айтат, бәрин дейт да. Алла Таала ошолордун бәрин ыргытам дейт да. Демек шайтандын ушондой күчү бар. Шайтандын күчтүүлүгү бул нерсе. Күчтүүлүгү ушу шайтан чындап эле өтө күчтүү, өтө. Чында Алла Тааладан кийинки эң чоң кудурет бул шайтанда. Эң чоң кудурет шайтанда. Шайтан бир убакта бүт ааламды азгырып атат, бүт ааламды. Бүт ааламда жанагындай бузулуу процесстер жүрүп атат. Аябай катуу, түрлүү жолдор, түрлүү бир жанагындай азгырыктар, ушундай түрлүү оюндар. Мисалы мына азыр ёлканы эле эң мусулман деп аткан өлкөдө, Эмиратта, Саудовская Аравияда ёлка эч качан көрбөгөн, ал жерде өспөйт ёлка.
Эми эч болбойнчо жанагы пальмасына илип алса да бир жөн да. Жок ошо елкага кылып туруп, ошо чөлдүн арасында жашаган элдер ошол жерди коозоп, дүйнөдө эң кымбат баа деп елка. Эмиратта 500 килограмм алтын дейт да бир елканын үстүнө. Ушундай деңгээлде жазып атат да, бул деген ушундай чоң азгырык. Булар христиан, такыр даже христиан жөнүндө ата бабалар түшүндө көрбөгөн нерсе. Болот. Эч качан ушуну барып жаңы жылды байрам кылып өткөрөт да. Мына ушундай чоң азгырык. Анда ошо жанагындай биздин бүт касиетибизди жоготуп, вазифабызды жоготуп, мисалы мына эркектин вазифалары бар да. Үй бүлөдө же болбосо коомдо, Коомдо өзү негизи эркек киши эң биринчи вазифасы бул коому, дини, өзүнүн маданияты, өзүнүн салты, ошонун баарын салт деген эреже да. Ошонун баарын эркектер түзүш керек да. Анан эркектер түзүп туруп, анан ошону катуу сакташ керек. Мисалы мына илгери салтты бузуу болгон эмес да. Салт деген бул эреже. Ошо эреже кылып бекем коюп койгон. Анан ошону эч кимибиздин бузтурган эмес да, бекем карап турган. Анан ошон үчүн тартиптүү болгон коом. Ажырашуу деген оюна да келген эмес. болгон эмес. Даже бизден 1000 эсе кыйын жашаган, эч нерсе жок, свет жок, газ жок, электричество жок. Азыр мисалы чай кайнатабыздын 1 эле мүнөттө чай кайнап калат. 1 эле мүнөттө. Эч кандай суу болсо крандан эле алып аласың. О, булакка барбайсың. Бир нече километр жерге барбайсың, кереги жок. Кранды бирап койсоң, ичинен суу чыгат. Алып келип туруп коюп койсоң 1 мүнөттө кайнап калат чай. Ушунчалык жеңилдик. Бүт баары үйүңдө төгөнүп калса 30 метр бассаң магазинде турат. Үйүңдүн жанында магазиндер. Ушунчалык сон да. Анан бирок ажырашып атат да. Мен ушундай кыйналып кеттим. Өлдүм кокуй деп. Эми мисалы шайтан дейм да мен ошонун баарын. Анткени аял киши мисалы үйдө кайненеси, кайнатасы, күйөөү, анан бир 2 баласы, 3 баласы деп койчу. Ошо бир 4-5 кишиге кызмат кылгандан чарчадым, мен өлдүм. Менин күйөөм зөкүр, мага жардам бербейт. Тиги бул деп да. Чынында детсадта иштесе 20 баланы багыш керек. 20 жана кичинекей балдар. Ошолордун памперстерин которуп, ошолорду туалетке киргизип, чыгарып, булгап салган жерин уламдан тазалап туруш. Чачканын, башкасын бүт бири-бири менен мушташып кетпесин деп кармап туруш. Ушундай кыйын иш да. Анда чарчабайм дейт. Мисалы кафеде иштесе 100 кишиге кызмат кылат. Меле аябай мындай мээримдүү кызмат кылат да. Күлүп, жайнап, күлүшүп, башкача бир эмеде. Кара чай ичесизби, көк чай ичесизби, жылмайып сүйлөйт да. Анан үйдө болсо Тескерисинче, өзүнүн эң жакын кишилери да, мисалы кайната, кайнене, күйөө деген бул эң жакын киши. Күндө карап, бири-бирин карап жүргөн кишилер да булар. Мисалы келин эле кайната, кайненени эле карап эмес. Кайната, кайнене да келинди карайт. Ооруп калбаса экен, үшүп калбасын, башка болуп калбасын. Анан бир-эки жанагындай туура эмес кайненени келип алып, кайнене зөкүр, кайната зөкүр дегендер жүрүп атат да. Чынында андай эмес. Бул коом, биздин коом зөкүр коом эмес да. Ошо кайната, кайненалар деле биздей эле кишилер. Кантип эле анда баары зөкүр болуп калса анда анын атасы да зөкүр, анда тиги жанагы келиндин атасы да. Андай эмес да. Анан берде ошо жанагы шайтандын эмеси бул, васвасасы. Анан бүт тескерилип коет да. Анан мисалы аял күйөө жардам берсин, анан күйөө чай куюшсун. Күйөө келип полдун жарымысын аял сүрсө, полдун жарымысын эркек сүрсүн. Эмне деген бул эме болуп барат. Бул деген бүт аралаштырып атат да. Анан жана эркектик касиет жогуп атат. Мисалы эркек чарчап калыш үчүн эмес, эркек касиетин жоготпош үчүн
аялдын ишин аткарбаш керек. Аткарбаш керек, Аткарбаш керек. Бул деген туура эмес, жол көргөзүлүп атат. Аралашып анан кийин таппай калат да. Жанагы транс деп атпайбы, транс. Булар башы айланып калды, эркекпи же аялбы түшүнбөй калды аягында. Бәрін аралаштырып беріп. Ана ошо беден чек болуш керек да, чек. Мына эркектин вазифасы муну, аялдыкы муну. Ана ошо эркек жакындабаш керек. Мына биздин энелерибиз катуу урушчу. Эгерде биз ошо кандайдыр бир аялдын ишин кармасак, мисалы баланы кармап койсок, бизди урушчу. Жөлүңдөн таштап алам деп. Эмнеге көрсө, ошо эркек бол. Эркектик касиетиң жоготпо. Мисалы, жанагы балдарын постоянно көтөрүп жүргендер бар да, эркектер. Кайер көрсө. Анан аябай урушчу да. Эй, сен акмак, алдагын эмне көтөрүп жүрсүң, эмне ээрчип жүрсүң? Бала дегенде. Ташта деп. Көрсө ошо жанагы нерсе көрүп атпайбы, эркек бол. Өзүңдүн ишиңди аткар. Ошо бизде жанагындай ар ким өзүнүн ишин аткарса, тартип болот да. Мисалы, жумушта деле ошондой да. Мисалы, директор өзүнүн директордук жумушун, бухгалтер өзүнүн бухгалтердик жумушун, инженер өзүнүн инженер жумушун, мастерлик жумушун, анан келип прораб келип мастердин жумушун аткарса, мастер инженердин жумушуна киришсе, инженер бухгалтердикине кире берсе, бардак болуп кетти. Бул такыр турган, бул иштей албаган адамдар да. Ошо сыяктуу бери да ошондой вазифалар, өз милдеттери, өзүнүн жолу. Ал эми сүйлөгөндө да эркек киши жанагындай аялдай болуп майдаланып кетпеш үчүн үйдө отурбасын дейт да. Пайгамбарыбыз үйдө отурган эркекке каргыш дейт да, үйгө отурбагыла. Көбүнчө каякта болуш керек, эркек киши көчөдө болуш керек. Анан устаз мындай болот го, көпчүлүк учурда айтат, эркектер үйдө көп болуп калган үчүн аялдардын сыпаттары эркектерге өтө баштады дейт. Ошол үчүнбү? Биз эркектер үйдө көп туруп калган үчүн аялдардын сыпаты өтө баштадыбы? Ошондой. Мен айтпадым, жанагындай акырын байкалбай, кечке чейин үйдө отура берсе, аял муну жасап койчу, алда баланы алып койчу. Алда энди сүртүп салчы, алда бала сийип койду. Алда памперсин котора салчы. Мен камыр жууп аттым эле. Деп отуруп, анан ойлойт, чын эле ушундай да. Чын эле биякта бул камыр жууп атат, мен Бошо турган тура эмес. Гашок төгүп коеюн, жараяк жайып коеюн. Ошентип байкабай. Анан кийин уже законный болуп, анан кийин аялы, менин элем балам бекен. Тоз өзүң. Деп калат да. Анан ошентип, анан кийин бир поколение, эки поколениеден кийин, 2 муундан кийин бүт бардак да, түшүнүксүз. Ким кимдин ишин кылыш керек, ким кандай жүрүш керек, ким кандай сүйлөш керек. Мисалы, мына эркек кишилер сөзү да башкача болуш керек да. Эркектин сөзү да башкача болуш керек. Андай коомдук сөздөр, тарбиялык сөздөр, тарыхый сөздөр, ушундай нерсе болуш керек да. Аялдын сөзү башка болуш керек. Семейный сөз. Аял мисалы семейный сөздөрдү, жанагындай үйдөгү сөздөр, мисалы балдар менен байланышкан сөздөр, үйдөгү оокат ашка байланган сөздөр. Может, жанагындай тойлор, кызды кантип узатабыз, анан тигинин тоюнда муну алып барыптыр, анан мындай тамактар жасап, мисалы ошондой сөздөр болуш да, аялдагы. Анан эркектики болсо жанагындай башка сөздөр. Эркектики коомдук сөздөр, политический, саясат, тарых, маданият, тарбия, ушундай сөздөр болуш керек да.
сөзү да башка болуш керек. Жана үйдө отурган эркек акырындап жана аялдай болуп, анан кийин аялдан да төмөн түшүп калат да. Урматтуу радио угармандар, сиздерге кызык болгон суроолорду бизге берсеңиздер болот. 0708 10 41 60. Ошол номерге СМС кат аркылуу жазсаңыздар, сиздердин кызыктуу болгон суроолоруңузга жооп беребиз. Иншалла. Агай, мындайда азыркы эркектер зөөкүр болуп кетти дейт. Бул жака кандай карайсыз? Негизи биз жаш кезибизде, мен көргөн тарбияда жаш кезибизде атам келатат дегенде аябай коркчубуз. Бирок азыркы карап көрсөм, анчалык деңгээлде коркуу жок азыркы замандачы, аталарда. Чынында эле эркек зөөкүр болуп баратабы азыр? Бул айттым го, жанагындай саясат жүрүп атат да. Эркекти зөөкүр көргөзүү, эркекти жек көргөзүү, эркекти пас көргөзүү, аябай төмөн көргөзүү, ушундай саясат жүрүп атат да. Өзү оондун ошого окшогон чоң организациялардын планы бар экен да, эркек кишини жок кылыш керек деген. Жанагы вакциналар аркылуу, башка аркылуу эркектин төрөлүшү азайып, анан аялдар көбөйөт экен да. Аялдар төрөлөт, кыздар төрөлөт, балдар төрөлбөйт да. Ошондой. Анан жана вакцина менен калганын өлтүрөт. Вакцинаны сайып, төрөлгөндөн баштап эле. Анан ошодон өлөт да көбү. Ошондой программа бар экен да. 2050-жылы почти эркек калбайт дейт да. Ошо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде кыямат жакындаганда бир эркекке 40-50 аял туура келет деген. Анан ошо эмеде саясатта ошо барат. Мисалы, эркектин бүт вазифаларын, бүт укуктарын бәрин жок кылып, аныкын аял менен тең кылып, даже аялдыкын көбүрөөк кылып салып атат. Аялдык көбүрөөк. Мына Европанын закондорунда аялдын укугу көбүрөөк. Биринчи кезекте аялга берип салат да. Балдарды да аялга берип салат, үйүңдү да, малыңды да, материалдын бүт барын аялга берип салат да, эгерде ажырашса. Анан ажырашуу болсо шарттарды аябай түзүп койгон. Кичине болсо эле ажырашып берет. Мисалы, бизде Кыргызстанда 50% болуп калат ажырашуу. А тигилерде 500%. Улам эле үйлөнүп ажырашып болду. Мисалы, бир нече күндө эле ажырашып. Кээ бирлер бир нече саатта эле ажырашып. Анан ушундай эмеде биз зөөкүр көрүп атат. Мисалы, жанагы биздин молдокелерибиз, биздин алималарыбыз ошол саясатка кирип кетти. Келип бизди зөөкүр көргөзүп эркектерди. Тим эле чында зөөкүрлүк деле азайды. Анан жана биринчи серин болуп аткан нерсе, жана өлтүрүп коюу, башка бул аялдар деле өлтүрүп атат азыр. Аялдар деле эркектин өлтүргөндөрүн көп чуулдап айтылат да. Эркектер аялды өлтүргөн аябай катуу чуу көтөрөт. Көп аялдар да өлтүрүп атат. Жакында эле 3 баланы багып жүргөн эркекти бир аял балка менен башын чабып өлтүрүп койду жакында эле. Ошондой нерсени акырын унчукпай анан эркектер өлтүргөнүн айтып атты. Анан эркекти ошондой көргөзүп атты. Чынында биздин коомдо 80-90% эркек азыр аялдын бийлигинде калып калды. Бул деген такыр шариатка да дал келбейт, табиатка да дал келбейт. Такыр дал келбей турган нерсе. Бирок келтирип атат. Мына ошондой эмеде, акыбалда эркектин жашообу бир азап болуп калат да. Азыр катуу сүйлөп койсоң соттолуп кетсең, кол көтөрүп койсоң соттолуп кетсең, мисалы сен келип алып тили менен кууруп атат да. Мисалы аялдын тили курчураак да. Ооба. Анан кийин тили менен эркек болсо айтыша албайт. Анан ачуу келип кол көтөрүп койсо 5 жылга соттолуп кетет дейт да. Анан 5 жылга соттолуп кеткен эме чында ал аялын жакшы көрөт да. Ал балдарын жакшы көрөт байкуш. Анан кийин бир проблема чыкса, аялы тили менен аны жеп атат да. Анан кийин уруп койсо 5 жылга соттолуп кеткен. Анан ал үйү жок калып, балдары жок калып,
өзү түрмөгө түшүп калган. Бул деген ошо жанагындай зөкүрлүк, бул деле бир башкача зөкүрлүк да. Заман талабы Жана менен зөкүр. пайгамбарыбыздын сөздөрүн айтып атышат да, мына кээ бир биздин алымдар бул такыр туура эмес. Пайгамбарыбыз чындап эле зөкүр коомго айткан, зөкүр коомго. Мисалы, жапайы арабтардын коому жапайы болгон. Аларда цивилизация болгон. Мисалы, ошо арабтардын жанында перстердин цивилизациясы болгон. 2000 жылдык перстердин цивилизациясы болгон. Жанында Римдин 2000 жылдан ашык Римдин цивилизациясы болгон. Андан тышкары диндердин цивилизациясы болгон. Дин жанагындай арамейский, коптский кыптылардын. Ошондой цивилизациялар болчу ошол убакта. Диний цивилизация, римский цивилизация меники, анан персидский цивилизация. А бул арабтарда эч кандай цивилизация болгон эмес. Ал убакта жапайы болгон, аябай катуу жапайы. Аялды сабаганда өлтүрүп салчу, сындырчу, сөөктөрү бир нерсени. Ушуга чейин барчу. Күндөй карачу да. Анан кыздарын тирүүлөөгө мисалчы. Ошондой коомго пайгамбарыбыз жумшак болгула деген да. Ошондой коомго ал деген мынча зөкүр болбогула. Мисалы, урсаңар мындай урбагыла силер. Сөөгүн сындырып, көзүн башын көгала кылып, мындай катуу травма кылып, мындай анан кийин оруч алып койбогула. Эгерде талашсаң. Ошондой. Анан ошону бияка бизге колдонот да. Биз болсо жумшак коом. Бизге наоборот, аялдарыңар бекемирээк болбойсуңарбы? Аялдарың көчөдө жүрө го ар жерде. Арак ичип жүрүң, мына көчөдө, кафелерде толтура арак ичип атат. Кармабайсыңарбы аялдарыңар? Аялдарыңар Кореяга барып алып 20 жылдап Кореяда жүрүп атат. Бекем болбойсуңар деш керек да бизге. Негизи өзү шарият Алла Таала айтат, силер башкаруучусуңар дейт. Үйдө кожоюн. Силер жооп бересиңер, Алла Тааланын алдында жооп бересиңер дейт. Ar-ricalu qawwamuna 'alan nisa дейт. Эркектер кожоюндук кылат дейт, эркектер. Анан кожоюн болгондо жооп бересиңер. Алла Тааланын алдында жооп бересиңер. Ошо аялдарыңардын туура эмес жүргөнү үчүн да жооп бересиңер. Мисалы, жарым жылаңаш жүрүп атат, ичип алып жүрүп атат, чачын кыркып атат, боенуп атат, ошонун баары үчүн аялдары, кыздары, карындаштарын бүт баарына эркектер жооп берет да. Бизде. Анан ошон үчүн жанагындай адамдардын шахват деп коет, напси деп коет. Ошого аялдар көбүрөөк берилет. Шахват, Напсиге аялдар көбүрөөк берилет. Анан кийин телевизион көргөнүн, интернеттен көргөнүн жаза бериши мүмкүн. Анан ошол убакта эркек киши тыйып турушат да, эмне кылып атасың сен? Жазанып каяка барып атасың көчөгө? Эмне чыгасың жазанып? Мисалы, ошо жооп берет да. Анан бирде бизди шарият бизди бекемирээк болбойсуңар деш керек да. Биздей коомго. Мисалы, пайгамбарыбыз келгенде бизге айтмак да. Бекем болбойсуңарбы? Бул кандай силер аялдар ээн эркен эле кафенин ичин баары толтура, көчөнүн баары толтура, дагы еще шыңгылдашып ар ким менен сүйлөшүп атат, ар кимге тийишип атат. Эмне бул бардак? Биз анда пайгамбарыбыздын сөздөрүн бир аз не то жерде колдонуп алат экенбиз, Бизге биздин мурда жахилия доорунда айтылган нерсени биз азыр колдонуп алаткан турган чагыбыз. Өтө жестокий коомго айтылганды. Өтө бир катуу коомго, Катуу, жанагындай ушундай зөкүр коомго айтылганды. Зөкүр мужиктер болгон, жанагындай аябай мээрим деген билбеген, мисалы. Аялды жанагындай кулдан да жаман, малдан да жаман деңгээлде болгон. Ошол коомго айтылганды. Анан бизге алып келип атышат да, бизге айтып атат. Биз азыр түшүнүп алып атабыз, Бизге келип аны, бизге ошону тим эле чырайлуу айтып атат да. Анан байкуш өзү деле аябай назик болуп калган эркек байкуш. Аны еще дагы андан бетер назик боюнат да. Анан кийин мисалы карасаң эле, апаң кор, ата-энең кор, тууганың кор, өзүң кор. Мисалы, мына азыр мындай эркектер башкарбай үйдө аял башкарганда ким кор?
эркек кор, өзүнүн бүт үй бүлөлөрү менен, туугандарынын баары менен кор. Атасын кор, энеси кор, мисалы айта албаса, келин келип кабагын бүркөп, анан кийин үнүн катып чыгарып атса, эч ким эч нерсе албайт да. Эркек киши эч нерсе албайт. Анан кийин атасы кор болот. Келе албайт баласынын үйүнө. Баласынан бир нерсе сурай албайт. Мына мен көрдүм да ошо бир жигит аябай акча жакшы тапчу да. Анан атасына жиберип турчу Москвадан. Анан бир күнү аялы качанга чейин эле жибере бересиң деп койгондон кийин жибербей кой дейт акча атасына. Демек, кандайдыр бир деңгээлде эркектердин күчтүү болушуна аялдар дагы түрткү болот. Ооба, эркек мисалы мындай аял ошону биз айтып аткан нерсени аял да эркек да карманыш керек. Мисалы эркек эркектей болушуна заинтересован болуш керек. Мисалы менин балдарым кийин жанагындай подкаблучник болуп калбасын, аялын ээрчип кетип калбасын, аялдын сөзүн сүйлөп калбасын десе, анда өзүнүн күйөөүнө нормальный мамиле кылыш керек. Келип жанагындай күйөөүн жакшылап сыйлап, урматтап, сөзүнө кайыш айтпай, аны менен айтышпай, анан ийменип, ушундай болуп туруш керек да. Азыр бул жакта SMS билдирүү бар экен. Биз абдан сыйлайбыз сизди дейт. Башка таксырлар дагы эркектерди кайраттуу болууга чакырса жакшы болмок дейт. Кандайдыр бир деңгээлде дин жаатындагы же болбосо бийиктиктеги адамдар мындай бир эркектерди бир катуураак сөз айтып, мурдагы калыбына алып келе алабызбы? Жакшы бир насаат айтып дегендей. Ооба, ошо чынында өтө кыйын. Антпесек болбойт. Антпесек эркектер кайраттуу болбосо, жанагы айтат го, эркек кайраттуу болбосо, аял уяттуу болбойт деп. Ошо кайраттуу болуш керек да, аябай эркектердин баары кайраттуу болуп, жанагындай мункарды тыйып, туура эмес нерсени катуу сүйлөп, андай уят кара тургандай катуу сөз, даже уят болсо да катуу сөз сүйлөгөндө, анда коом тыйылмак да. Коом тартипке келмек. Биз эркектер жооп беребиз. Ушу коомдун тартибине биз жооп беребиз. Кыямат күнүндө бизден ошол суралат. Бул ошол коомдогу нерсе биздин динибиз ошо. Биз дини үчүн жооп беребиз. Биз келип насиха айтып коюп эле жетиштүү деп ойлобош керек. Келип мына мечиттен кичине хутба айтып коюп эле болду деп. Жок, биз коомду тартипке келтириш керек. Коомдо жанагындай бейчеки жүрүү, бейчеки оюндар, жанагындай уяттуу нерселер, ыплас нерселер, ошонун баары эркектин мойнунда бул. Коомдо мисалы жанагындай бузуку үйлөр, бир нерселер болот, ошонун баарын биз тийиш керек. Эгерде биз тийип алсак, Алла Таала бүт коомду жок кыла бериши мүмкүн. Жана Луттун коому жөнүндө тарых бар, тарыхта. Луттун коому эркек эркектер менен жашап калат да. Эркектер менен жанагындай зина кылып. Анан ошондо Лут пайгамбар жүрөт, Лут алейхисаламды. Барып туруп коомго айткынын токтотсун муну деп. Анан Лут алейхисалам келет. Анан ошо коомго айтат: андай кылбагыла, Алла Тааланын карына кары келип атат силерге. Силер мына аялдарды жаратпады, ошо аялдарга менен жашагыла. Анан келип алар ошол нерсени кабыл албаган үчүн жок болду дейт да. Анан бизде ошондой, мисалы бизде жаман нерселер аябай көп коомубузда. Ошого биз эркектер жооп беребиз. Биз эркектер чынында кайраттуу болбой, ал эмес аялыбызга айта албайбыз, өзүбүздүн аялыбызга айта албайбыз, өзүбүздүн кызыбызга айта албай атабыз да. Аны биз кыямат күнү ошон үчүн жооп беребиз. Ошон үчүн бүт эркектер кайраттуу болуш керек. Мына бизде макалдардын баары эле ошо исламский чынында. Эркектин пири энеси, аялдын пири күйөөсү дейт. Ошо мисалы эркек энесин аябай катуу, терең сыйлаш керек. Аябай жакшы урматташ керек. Аябай бийик даражада тутуш керек энесин. Аябай жанагындай жакшы мамиледе, аябай тил алып, бирдей тутуш керек да, бирдей.
аял күйөөнү ошондой деңгээлде туруш керек. Ошондой деңгээлде. Ана ошондой тартип болот да. Жана өзүнүн аялдарына бекем болуш керек эркек киши. Өзүнүн ылыйкы, мисалы, энесинин ылыйкылардын бээрине өзүнүн даже карындаштары, эжелери, мисалы, күйөөлөр башкара албаса же күйөөлөр айта албаса, ошо агалары, үкөлөрү ошолорду тийиш керек. Себебинде кыямат күндө аял киши 4 кишини дозокко алып барат дейт. Өзүнүн жана туура эмес жүрүш турушу менен 4 адамды тозокко жиберет. 4 адамды, ошо атасын, күйөөүн, агазын, инисин. Ушу көп болсо андан да көп. Ошо эмне себеп? Себебинде ошол биз унчукпай койсок, айта албай койсок, ал дагы эмне деген жүрүш? Сен кантип жүрүп атасың сен? Сен эмне деген мына бузулган аялда жүрөсүң? Деп айтыш, бул биздин парзыбыз. Биз тийиш керек, биз үйрөтүш керек, мындай жүрбө, мындай жүр. Мындай сүйлөбө, мындай ишти кылба. Бизде бүт аял башкарып калды. Азыр мындай болгондо, илгери эркектин эле укугу болгон үйлөндүрүү, мисалы, баласын үйлөндүрүү, кызын берүү эркектин мойнунда кылган. Эркек бирок кеңешип, аял менен кеңешет, мисалы. Бирок чечимди эркек чыгарат. Анан жакында эле мен ушу дуңгандар менен сүйлөшүп отуруп айттым, силер дуңгандар, силерде дагы салтыңар калды. Силер дагы эле күйөөгө өзүңөр эркектер бересиңер десем, айтат, ажы, бизде да ошол жоголуп баратат. Бизде эркектер никто болуп баратабыз дейт. Бизде атасы берчү эмес кызды. Кыздын агасы, эркектин ошо кыздын атасынын агасы берчү дейт. Күйөөгө биз эмес дейт. Биздин агаларыбыз берчү дейт. Биздин кызыбыз болсо, кудалар бизге келбейт дейт. Агабызга берет, агабызга. Барып ошо мына сенин үкөңдүн кызы бар экен го, анан ушуну бизге бербейсиң деп, агабызга берчү дейт. Анан агабыз чеччү дейт. Даже бизге келсе, агабызга берчү дейт. Аке, ушу менин кызыма мынуулар түшүп атат. Кантейин деп, биз агабыздын уруксаты жок, берчү эмеспиз дейт. Бул бизде ошондой эреже болчу дейт да. Агабыз чечти дейт. Келгенде азыр аял чечет. Аял уже сага даже билдирбей эле чечип уже берип коет. Кызды берип коет. Келип аялды жакшы сөз айтып, бир нерсе кылып туруп, алдап туруп, кызың берчи десе, анан берип коет. Анан кийин уже той болор да, сага айтат да. Өнерде Ушундай болуп атат деп, күйөөгө кызыбызга куда түшүп атат, анан тиги бул деп да. Анда эркек болсо, байкуш, анан эми кантыш керек десе, анан кийин минтип койбойлу деп кой. Анткени уже антип койгон да качан эле. Анан жанагы тойду да чечип койгон. Тойду баланча деген ресторанга беребиз деп. Анан кийин тиги киши жөн эле жанагындай ага кабар эле берет да. Баланча жерде баланча той болот. Ошондой деңгээлде биздин бийлик жоголуп, ушунчалык деңгээлде жоголуп биздин калды. ордубуз жоголуп, биздин бүт баары жоголуп калды. Бул такыр турма, ошон үчүн жана ажырашуу аябай көп. Жанында үй бүлөдө чырлар көп. Жашай албай ошон үчүн. Анткени биз ошо балдарыбыз да эркектей боло албаган да. Мисалы, балдарыбызды азыр мисалы балдар келип келиндерибизди бекем кармашык да. Анан кармай албайт да, айта албайт. Анан кийин айтпайсыңбы десе, айта албайт. Ошонун баары ошо биздин ордубузду жоготуп, сыпатсыз жолу айттым жана, кайрат, эркектин кайраты жок. Ошо кайрат жок болгондо эч нерсе айта албайсың. Үнүңдү да чыгара албайсың азыр. Мына ошондой болуп калган. Устаз, эң эле бир кызыктуу суроо болсун. Диндеги эркектин милдети кандай?
ошол менен эле бирге укугу кандай? мына динде жанагы айтып аткан нерсе биздин бүт эмебизге байланышкан, эркектин вазифаларына. Мисалы эркек азыр жанагындай болуп атпайбы, аялың кара деп эле аялдан башка жок болуп калгансың. Чынында андай эмес. Аял мисалы аял эркек үчүн аял 3-чү, 4-чү, 5-чи орунда. Биздин эң чоң эмебиз, вазифабыз дин биринчи. Дин. Эркек биринчи дининин камын көрүш керек. Анан кийин мекенинин камын көрүш керек. Мекенинин камын. Элинин камын көрүш керек. Коомунун камын көрүш керек. Анан бир тууганда ата энеси, анан бир тууганы, анан аялы, балдары. Ушундай даражада да. Эң биринчи дин үчүн жооп берет. Дин үчүн жок. Дин үчүн жана оокатын бәрин эле аялына жумшап эле, аялын айтканын алып келип эле, диван, мебель, анан башка кылып атпайбы? Андай эмес. Эркек биринчи кезекте дин үчүн жооп берет. Эмне үчүн сенин диниң ушундай бир алыс болуп, элдердин баары жанагындай мушрик болуп, алкаш болуп, тартипсиз болуп жүргөндө эмне үчүн сен кыймылдаган жоксуң? Эмнеге аракет кылган жоксуң? Эмне үчүн сен Алла Тааланын динин жеткизген жоксуң деп суралабыз биринчи. Ошол дин эң эркектин биринчи вазифасы, ошо дини камы. Милдети динде кам көрүүбүз, Бул ыйык милдет. Кийин эгерде ошо динин ойлонбой жүрүп өтсө, жана намазын окуй, орозосун, анын кабыл болбойт анын эмелери. Ал жахилде өлгөн дейт. Жахил караңгы бир жахил болуп өлгөн дейт. Ошон үчүн эркек киши биринчи дининин камын көрүш керек. Анан мекенинин камын. Ошо жанагы мекени күчтүү болсун, мекени тартиптүү болсун, коомубуз тартиптүү болсун, көчөбүз тартиптүү болсун. Ошон үчүн кечке чейин көчөдө жүрүш керек. Барып чечиш керек ошо көчөнүн проблемаларын. Мисалы жана көпүрө салсабы же жолбу, ошол эркектердин вазифасы. Эркек биринчи ошону ойлош керек. Бир жана кечке чейин үйүн кооздоп эле, үйүнө ташып эле. Бул үйгө ташуу бул аялдыкы. Үйүн кооздоп. Бул эркек жанагы үйүн ташыткан эркек эмес, бул аял сыяктуу да мүнөзү. Ама бизде жана урдап атпайбы? Урдап алып эле үйүнө алып барат да. Бул эркектик эмес, урматтуугандар. Эркек наоборот көчөгө ташыш керек. Биринчи очередь көчөгө. Биринчи очередь ошо жанагы коомун оңдош керек. Коомунун акыбалы, коомунун бекемдиги, мисалы ошо мекенин бекемдиги, мекенин тартиптүүлүгү, коомдук адамдардын ыймандуулугу, мына ошол эркектин вазифасы. Анан ошого кечке чейин ошонун камын жеш керек. Жанагындай кечке чейин телевизор көрүп, ар жерде сауналарда эс алып, бузук иштер жасап, анан жанагындай бир болбогон бир оюндар, анан кечке чейин телефон жанында отуруп, бунун баары эркектик эмес бул. Бул касиет, бул эркектик эмес. Эркек ошо жанагындай солидный болуш керек. Эркек деген аябай мындай токтоо мүнөз, кайраттуу, эрктүү, намыстуу, мына ошондой сыпаттарда болуш керек да. Ошо коомунун намызы, коомунун тартиби, коомунун ыйманы, ошонун баарын ойлош керек да. Ага бизге суроолор келген экен. Менин апам дейт, атамдан көп акча табат дейт. Кандай карайсыз? Атам мугалим, апам содагер дейт. Өзү көбүрөөк тапкан өзү жакшы эмес, аялдыкычы. Берекеси да болбойт. Анан аял көбүрөөк тапканда тили да жогорураак боло берет. Эми бирок таап атса деле жанында күйөөүнө катуу моюн сунса жакшы болот да. Бирок шайтан лаанаты азгырат да. Анан аял текеберленет. Мен сенен көп деп атам, лох дегендей. Анан чынында аялдын көбү, мисалы мүмкүн миллиондон бирөө жанагындай Хадича энедей болуп моюн сунуш, бирок көпчүлүгү төбөлөп коет да. Көбүрөөк тапса аял киши.
тейлеп коюш мүмкүн. Анан азыр көрүп атабыз ушундай көбүрөөк таап алып, даже аял өзүнүн тапканын бергиси келбей, отчет бербей. Мисалы мындай да, үйдө финансовый отчетту бериш керек хозяинге. Тапкан акчанын бүт баарын каяктан тауып келди, каяктан тауып келди, кантип тауып келди, отчетун берип туруш керек. Бул хозяйство, бул хозяйствонун хозяйини бар да. Азыр болсо андай кылбай, ишин кайсы, мен тауып атам. Бул чоң эме да, азгырык. Вот мисалы мына бизде пайгамбар айткандай, эки азгырык калтырдым. Ошо бирөө мал дейт, мал деген акча, финансы. Анан ошол финансы аркылуу аябай чоң фитналар болот да, аябай чоң жаңжалдар, уруштар, согуштар, ажырашуулардын баары. Анан кийин жанагындай катуу сүйлөп, өйдө сүйлөп, ушундай болуп атпайбы? Вот чынында мына биз ушундай тартипсиз, ыймансыз коом болуп баратабыз да. Мисалы мына адамгерчиликтен материальный өйдөрөк болгону бул биз үчүн чоң балия. Келип, мисалы жанагындай куда түшсө деле, жакшынакай болуп түшсө деле, бистикилер анан базын утат да, мындай тойго барабыз да. Анан барсаң, кадимкидей кыз тарап, жанагындай фокустар көргөзөт да. Мына биз ушундайбыз, мына биз дегендей. Чында бул аябай жаман нерсе, бул иренжитет, бул башынан баштап жанагы тияктын туугандарынын ачуун келтирет бул. Бирок байкалбайт эми, алар байкуштар тойдо жаңжал кылмак беле. Анан карап, тейип отуруп, унчукпайт. Анан бирок баргандан кийин ачуу келет да. Неге мындай кылат? Неге булар ушинтип сүйлөйт? Неге булар үстөмдүк кылып сүйлөйт деп. Биз ошондой тойлорду көрдүк, кадимкидей көрүнөт да. Ошо тияк тарап, биз деп, биз жогоруракпыз, биз байыракпыз, күчтүүрөкпүз деген. Анан ошо жана күйөө балага базында тургандай нерсе жазат. Анан көбү мисалы намустуу балдар болсо ажырашып кетет. Жашабайм болду деп. Анан ошондо ойлош керек. Анан ошо жанагындай аял киши көп тапса да, эгерде унчукпаган жакшыраак. Анан өзү негизи үйдө отурган абзелдерээк болчу. Биз жана жетпей калганбыз, бир жутта калгансып, ушундай эл болуп калдык да, ачка өлө тургандай болгансып, даже элдин 4/4 качып кетти да чет өлкөгө. Бул такыр, бул таң каларлык. Ата бабаларыбыз кийиз жука, бир кийизден жасалган үйлөрдө жашачу. Эч кандай раковина жок. Туалет жок. Туалет дөңнүн ар жагы. Суу жок. Отун жок. Ошондой убактарда качып кетпей эле жашаган да. Азыр болсо ушундай бир акыбал болду да. Биз эч нерсеге чыдабаган, анан кийин акча үчүн күйөөүн урушкан, күйөө менен кубалашкан. Агай, эми сиз жеке мырзаларга кандай кеңеш бересиз? Ушул менен эфирди жыйынтыктайлы. Акыркы сөзүңүз болсун. Мырзаларга кандай кеңеш бересиз? Деги эле мырзалар канткенде оңоло алат, канткенде мурдагы калыбына келе алабыз. Ошо мырзалар вазифаларын жакшы билиш керек. Эң биринчи кезекте айттым, жанагындай вазифабыз биздин динибиз. Динибизди өнүктүрүш керек. Кечке чейин диндин аракетин кылыш керек. Ошо дин аркылуу адамдар, коомдор оңолот. Жанагындай арак азаят, азайбады бизде. Аябай алкоголизм күчтүү болчу, силер көрбөй калдыңар да. Силер может көргөндө силер кичинекей болчуңар. 90-жылдарда силер ал убакта даже жок болчуңар да. 80-жыл, 85, 75-тен кийин ушундай алкоголизм болгон коомдо. Бүт ичип калган да, бүт адамдар. Кемпир, кардан кемпирлерге чейин арак ичип мас болуп көчөдө жатып калган убак болгон. Ушундай катуу. Анан 90-жылдар канча адамдар арактан кырылып калды. Анан Аллага шүгүр ошо дин келди. Таасири чоң болду. Эми бир эле дин эмес, бирок диндин таасири чоң болду. Ошо арак
калганына аракештин. Вот анан башка да жанагындай зинакорлук башканын баары ошо диндин таасири менен таразы акырынан жакшы жака, ыйман жака ооп барат да. Бирок баары бир ошо биз эркектер ошол эмес. Анан экинчиден эркек киши жанагындай коомдо көп ошо коомдо үйдө азыраак отуруш. Анткени пайгамбар айткан үйдө отурган эркекке каргыш тийсин деген. Ооруп калып эле бир эме болуп калбаса көчөдө жүрүш керек. Көчөдө деген жанагындай салпактап көчөдө эмес, бузулуп. Жок, ошо барып коомдун ишин аткарып, ошо элдин ишин аткарып жүрүш керек. Могу мечиттерде барып угуп, жакшынакай насихаттар угуп, анан кайраттуу айтыш керек, кайраттуу. Жанагындай мындай эзилип, ошо жана батышка жагынам, жагынбайм деп сүйлөбөй, шариатты бекем айтыш керек. Ошо оңоло тургандай адамдар. Анан ошого балдарды да ошондой үйрөтүш керек. Балдарга эркектер үлгү болуш керек. Көбүнчө көчөдө жүрсө, балага үлгү. Бала да ошо көчөдө жүрөйүн дейт. Аялда наоборот, аял деген наоборот үйгө качыш керек. Анткени үй аялдын эмеси, королевствосу. Үйдү кооздоо, үйдү таптаза кармоо, рахаттуу кармоо, приятный жасоо үйдү. Дагы бир жакшынакай бир обстановка түзүү, түрлүү тамак жасоо, башка кылуу, сулуулануу, бул аялдык. Эркек наоборот грубыйраак, ушу жанагындай кайраттуураак, жана строгий дейт го, строгий. Биздин пайгамбарыбызды мен айттым го да, пайгамбарыбызды аябай жумшак көрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жумшак болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай строгий болгон. Ушундай строгий болгондо сахабалар түз карай алган эмес пайгамбарыбыз. Анан суроо бере алчу эмеспиз дейт да. Укканыбызды унутуп калсак, кайра сурагандан батын алчу эмеспиз дейт. Анан бирөө келсе, ээрчитип барып туруп, мындай сурооду айтып койчу деп, сурачы деп айтчубуз дейт да. Ошо экинчи жолу кайра сурагандан батын алчу эмес. Ушундай пайгамбар ушундай адам болгон, строгий. Анткени пайгамбарыбыз эме болгон, падыша болгон, пайгамбарыбыз полководец болгон. Пайгамбарыбыз аламдарга пайгамбар болгон. Анан аны жумшак кылып, назик кылыш бул эч муктаж эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Азыр тим эле пайгамбарыбызды жумшак кылып көрсөтпөй, андай эмес. Мисалы Манасты мен айтсам, Манас назик болгон, Манас аябай аялдардан уялчак болсом, Манас капа болмок да мага. Мен качан ошондой болдум? Вот керек эмес, муктаж эмес. Манас биздин Манас бабабыз аскер болгон. Аябай жанагындай эр болгон, эр. Анан эрге ошо эрдик сыпаттуу болгон. Анан жанагындай назиктик, жанагындай французский бир эмедей болуш, джентльмен, анда ол такыр тура эмес да ал. Ошондой болгондо авторитет да болот, тартипте болот, ошо коомдо тартип болот, үйдө тартипте болот да. Мен ошо эркектерге ошондой болот демекмин да. Ооба. Чоң рахмат агай, алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп, иншалла баардык адамдарга бир кандайдыр бир деңгээлде пайдасы тийди болуш керек. Ошол бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аллах таалам сизден ыраазы болсун. Иншалла Фирдаус бейишинде жолугууну насип кылсын. Ахла. Урматтуу радио угармандар, Насыйкат радиосунда ажыбыз менен жакшы бир деңгээлде мырзалар тууралуу сүйлөштүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кызматыңыздарда кыргыздын эрке кызы Жеңишкүл Тайыр кызы болду.